Биздин кызыл туубуз Антарктидада желбиреди. Чоң муздукка байрагыбызды өзбекстандык спорт сүйүүчү блогер Абдурахман Фазилов деген жигит алып барып орноткон. Бул аракети менен блогер Кыргызстанга сый урматын көрсөткөн. Кыргызстан Республикасы давлат байрагын орнатышка рухсат бериңер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кыргызстан Республикасы давлат байрагын орнатышка рухсат бериңер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Маевкада жигиттер 18 жаштагы кызды BMW үлгүсүндөгү унаага күчтөп салып айдап кетишкен. Үйлөнүү максатында кыз ала качууга шектелгендер кармалды. УБКнын басма сөз кызматы билдиргендей, 7 ноябрь күнү саат 22:00 чамасында Маевка айылындагы кафелердин биринин жанынан болжол менен 25-30 жаштардагы белгисиз жигиттер 18 жаштагы кызды BMW үлгүсүндөгү унаага күчтөп салып кетишкендиги тууралуу маалымат түшкөн. Көчөдөгү жигиттер байкап калып артынан кууп жөнөшкөн. Патрулдук милиция кызматкерлери бул унааны Алматинская көчөсү менен айланма жолдун кесилишинен кармашкан. 27 жаштагы кызды турмушка чыгуу максатында ала качып кеткен жаран аныкталган. Кылмышка шектүүлөр BMW унаасынын айдоочусу 27 жаштагы жаран тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Ne oldu? 30'um. Hayda hayda artla hayda. Hayda. Ne olmuş lan artlan hayda. Hayda aslan bayke. Hayda. Ne oldu etti? Kız buradan çıkıştı uyudun. Yüdün? Yakta recilerin artlan kolladı. Çalsam 102'ye çalış. Hayda aslan. Telefon verilmiş mi? Taptan aldım ben. Teyitinde. Temiz bayke temiz. Трамп мигранттарды депортациялоо боюнча убада сынат карарын айтты. Ал массалык депортациялоо планынын куну тууралуу суроого бул чечимди ишке ашыруудан башка арга жок экенин билдирген. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп үчүн миграциялык саясатты катаалдаштыруу шайлоо өнөктүгүнүн негизги пунктуларынын бири болду. Ал Джо Байдендин администрациясынын жумшак саясаты Кошмо Штаттарды артта калган өлкөлөрдүн катарына түшүргөнүн бир айткан. Нью-Йорк Таймс гезитинин жазганына караганда мигранттар атайы уюштурулган лагерде болуп өлкөдөн чыгарылышын күтүшөт. Жумгалда дайынсыз болуп жаткан ата бала табыла элек. Бүгүн 8 ноябрь күнү Жумгал районунда дайынсыз жоголуп жаткан ата баланы издөө иштерин координациялоо максатында ОКМдин Жумгал райондук номер 43 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 5 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 5 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 4 адам, жалпы 14 адам чыкты. Ошондой эле 6 рация, 2 түрбө, 1 Toyota тартылды. Беле кетсек 16 октябрь күнү Өрнөк айылынын тургундары 1979-2015 жылы туулган жарандар мал кайтарууга жайлоого кеткен боюнча дайынсыз болгондугу тууралуу маалымат 19 октябрда түшкөн. Ошол күндөн бери издөө тынымсыз уланууда. Кошумча маалымат берилет.